Бул трактор эң биринчиден барды проходимость жакшы көрүнүп турат, айнек. Бул кытайский сокону алдык. Кытайский соко. Тракторлор менен айдага чакты муну менен 1 гектар жерди салмагы боюнча 7 тонна өзү. Суу чачкычтары жок болчу тиги кызыл тракторда. Мында уже бул жаңыраак 25. Мында бүт жаңы ушунусу менен келди. Креслолор бүт мынакей бүт иштейт. Биякта өзүңөрдүн весиңерге коюп аласыңар, кандай кылсаңар. Комфорт жагы жакшы. Эми Кудай буюрса актачудай болуп атат. Былтыр кызыл тракторду алганбыз, кызылды. Бизге мисалы үчүн алып келип берип атышат жакшы. Ушул фирма, башка фирмаларды билбейм, бирок фермерликтин эмеси Расулбеклер, Расулдар алып келип берип атышат. Кара өңдү деле өзүнчө бир мындай брутальный көрүнөт. Мына бул почти 1 жылга чукулдап бартат. Эч кандай эмеси деле жок, мына май сай чыккан жери деле жок. Саламатсыздарбы? Биз Ысык-Көл областы Жети-Өгүз району Оргочор айылынан болобуз. Атым Улан Исмаилов Айтбекович. Биз бул тармакта иштеп атканыбызга бир 10 жылдан 15 жылга чейин болуп калды. Мурда эски тракторлорду айдачубыз, 80 баягы советский тракторлорду айдачубыз. Азыр Кудай буюрса мынакей Агротрек компания бизге бул Айылбанк аркылуу лизинг катары 6% менен ушул тракторлорду алдык. Былтыр быйыл 2025 жазында ушуну алганбыз. Азыр да экинчи тракторубуз бар дагы бирөө, кызыл трактор. Ошондо силер ушул жылы 25-жылы алыптырсыңар, э? 25 алдык. Ошондо где-то 6 айдан эле ашып калыптыр да иштеп атканга, ушул эле жылы. Ушул 6 айдын ичинде ашыгы менен кандай көрсөтөт өзүн мындай мурунку тракторлор менен салыштырмалуу бир 2 эсе 3 эсе бир жумушуңар жакшы жасалып атабы же комфорт жагы кандай болуп атат? Эми бул трактор боюнча айта кетсек, бул трактор эң биринчиден барды проходимость жакшы көрүнүп турат, айнек бүт берки советскийлерде болсо, эми алар деле жакшы тракторлор болчу, бирок мунун ичинде кондиционер бар, ысыбайсың, жакшыраак мындай жүрүшү катуураак жүрөт экен да бул тракторлор, күчтүү тракторлор да аябай кандай. Мындай мурунку эми аларга да рахмат. Эми технология өнүгүп атат да, биз деле ошо өнүгөлү да. Ошондуктан мындай 2 эсе 3 эсе результативный иштеп калдыңар десек жарашабы? Жакшы буюрса. Бизге аябай жакты. Негизи бизге жакты. Биз былтыр бирди алганбыз. Былтыр бирди алып, сразу эле кайра экинчисин алдык. Мына жазда алганбыз аны деле. Муну деле сразу эле ушу жазда алдык. 1 айдын ичинде эле. 1 айдын ичинде эле. Ошол жанагы Айылбанк аркылуу деп атпайсыңарбы? Лизинг берилген эмелери ошол шарттар оңой болду алганы же силерге мындай бир неудобный болгон шарттар болуп калдыбы? Бизге шарттар аябай жакшы болду. Бизге Агротрек компания өзү дагы чалып сүйлөшүп, ушу тракторду бизге эме кылып, ушуну алгыла, ушу трактор менен жакшы болот деп бизге ушу компанияга рахмат. Бизге аябай жакшы нерселерди айтып берди. Анан Айылбанкка да чоң рахмат. Айылбанк бизге 6% менен берди. Эч кандай документ жагынан эч эме болгон жок. Бардык, өткөрдүк. Мончасын алып кетесиңер деди, кеттик, алдык. Ошондо 7 жылга алдык. 7 жылга алдык. 7 жылга мындай удобный элеби силерге? 7 жылга жакшы. Эми биз мурдагы эски тракторлор менен айдага чакты муну менен 1 гектар жерди 1,5 саатта, 1 саатта айдап атабыз. Ошондой бе? Азыр мурда тилер менен 2 саатка чейин болуп кетчү да эми. Муну менен батыраак да. Азыркы заманда убакыт дагы бир өзүнчө бир валюта болуп калды, кымбат. Ошол убакытты жеңип отурсаңар да мындайча айтканда. Убакыт жеңсеңер анда көбүрөөк баягы түшүм результаттарга жетесиңер экен да. Эми могу кабинада сүйлөшүп отуруп калдык. Кабина боюнча бир канчалык комфортный болуп атат силерге? Бүт неси бар буякта азыр? Кабина боюнча айтсак, мынакей бул жерде кондиционер бар. Мурда бул терезе сүрткүчтөрүндө эмелери суу чачкычтары жок болчу тиги кызыл тракторда. Мында уже бул жаңыраак 25. Мында бүт жаңы ушунусу менен келди. Карасы жаңыраак экен да? Карасы жаңыраак. Камера бар, мынакей. Камерасы дагы арты, асты бүт тартып турат. Соко менен иштейт. Соко менен иштегенде артында камера бар азыр. Иштейт. Могу кресло, руль бар. Креслолор бүт мынакей бүт иштейт. Биякта өзүңөрдүн весиңерге коюп аласыңар, кандай кылсаңар. Сонун ичинде домашний менен отурабыз. Таптаза,
Мурункудай өтүк менен баткак менен кирбейт экенсиңер да, Жок, азыр положено үйгө киргенде эле үйгө киргенде эле киребиз. Жакшы, бул эми баягы уровень деп коет го, деңгээл деп. Жакшы да. Кыскасы, бул комфорт жагы. Комфорт жагы жакшы. Ичи да кенен экен, Ичи да кенен, бир киши отурат, эч ким мешать бербейт, ичинде отурасың, иштейсиң. Агротрек компаниясынын директору менен сүйлөшүп калгандай, шумоизоляция жасайбыз деди. Канчалык ушундай бир тынч иштейсиңер? Шумоизоляция полный жасалган булардыкы. Биз ачып эме кылган жокпуз, өзлөрү тияктан алып келгенден кийин шумоизоляцияны кылып беришти. Полный жасап беришти. Аттын күчү мисалы үчүн жетип атат. Бул турбина менен 6 цилиндровый. 180 экен, 180 аттын күчү менен 6 цилиндр турбинасы менен. Бул трактор күчтүү экен аябагандай. Бул трактор менен биз экономичный да экен. Муну менен только азыр биз сокко гана сүйрөп атабыз. Жаңы эле билдик. 6 айдан бери турду. Бирок бул мотордун күчтүүлүгү берки советский трактор, эски тракторлорго караганда бул азыркы Евро 3 КамАЗдар сыяктуу бул Евро мотор экен да. Бул эми, кстати, бир суроо пайда болуп калды. Но өзү Кытайда чогултулган трактор болуп эсептелинет, формулит. Бирок Deutschfahr деп коет го эмеси. Производство. Немистердики. Ушул немистики деп туруп канчалык жарашат айтса? Немецкий качество десе. Немецкий качество деп эми өзүнө жарашып атат азыр. Полный эмеси иштеп атат. Биз эч кандай бузула элек, эч кандай эмесин көрө элекпиз. Эми Кудайга шүгүр азыр. Пока биз немис деген сөзүн актап атат. Немис деген сөзүн актап атат. Эми бул трактор боюнча эми жарым жыл эле болуптур. Өзүнүн акчасын актачыдайбы бир? Өзүн көрсөтүп атабы актачыдай болуп? Эми Кудай буйрса актачыдай болуп атат. Былтыр кызыл тракторду алганбыз, кызылды. Ушуну эле түгөйүн алганбыз. Ошол трактор 500-600 гектар жер айдады. Биздин айылда бир 2000ге чукул гектар жерлер бар. Анын канча бир жери чөп себелет, жүгөрү себелет, арпа буудай себебиз, ошонун баарын айдайбыз. Айдап атабыз Кудай буйрса. Айдап эч кандай эмес жок. Эч кандай эмес жок. Мына бир жылда келгени ушул трактор эме боло элек. Кудай буйрса жакшы баары. Өзүнүн акчасын актайт деп ишенип атасыңар, Ишенип атабыз. Ушунун сборкасы силерде мындай ар кандай сборкалар болот го. Сборкасы механизатор катары канча жыл дедиңиз? 10-15 жыл. 10-15 жыл, Сборкалар түрлүү болот да. Сборкасы канчалык ылайыктуу болот силерге? Бизге сборкасы аябай жакшы экен. Жанагы Deutschfahr дегендей эле, ошондой эле биз деп көрүп атабыз, бирок бул кытайский түрдө жасалган да. Бирок Deutschfahrдай эле экен. Мына айнектери бүт баары көрүнүп турат. Арты, астыңкы дөңгөлөктөр полный көрүнүп турат. Азыркы учурда трактор алам деген кишилерге бир эки кеңеш. Эми азыркы учурда трактор алам дегендерге кеңешибиз негизги бул трактордун ичинде эң негизгиси отуруп айдап чыдаш керек да. А так жаңы нерсе, любой нерсени ала берсе болот. Элдер алып атат жаңы нерселерди, бирок бат эле сатып атат. Мунун ичинде негизги максаты отуруп чыдап айдаш керек. Буга чыдаш керек да. Дагы эмне запчасы боюнча айта кетсек, биз кызыл трактордун айнеги, арткы ушул айнеги сынып кетти былтыр. Ушул айнек 2000 сом эле экен. Расул байкелерге заказ бердик, сразу алып келип беришти. Мирлан байке салып эме кылып беришти. Айнек деген эмелер сынат да булар. Булар сынат. Запчас эч кандай эч жери эме боло элек. Запчас бүгүнкү күнү мындай доступный элеби? Доступный эле. Бизге мисалы үчүн алып келип берип атышат, жакшы. Ушул фирма, башка фирмаларды билбейм, бирок Фармелиттин эмеси Расул байкелер, Расулдар алып келип берип атышат. Адистери келип атабы? Келип атат. Көлгө чейин келип атышат. Көлгө чейин келип атышат. Биз азыр ушул Оргочор айылынын могу трассадан аябай эле алыс жерге келип олтурбуз. Бул жерде бир Марко Поло деген пансионат алыс эмес экен. Ошонун тегерегинде турабыз. Мынакей айтып аткан тракторлор ушулар. Эң биринчи алынган бул кызыл трактор алыныптыр, 135 аттын күчү. Экинчиси мынакей бул 180 кара өңдүү. Ушул боюнча бир маалымат айтып кетпесиңер. Мына биринчи муну алып турсаңар, Биринчи муну алганбыз. Былтыр алганбыз, быйыл муну алдык.
экөө бирдей эле. Бирок бул күчтүүрөөк трактор экен. Биз быйыл байкадык да ушунусун. 180 О, ат, 180 185 атына го, билет да. Бирок бул да жакшы трактор. Эми экөө тең жакшы трактор экен да. Биз тигине муну жаман дей албайбыз. Жакшы, элге кызмат кылып атат, элдин жерлерин айдап атабыз. Услугага иштеп атабыз. Өзүбүздүн да жерлерибиз бар. Ошолорду айдап атабыз. Эми элге жеңил болуп калды. Рахмат Агротрек компаниясына. Караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мына кандай кооз, мында кара өңдүү деле бир өзүнчө бир мындай брутальный көрүнүп, аябай сонун көрүнөт экен. Анан мында атайын тургузуп койгонбуз, ичинен съемка кылганбыз. Азыр бир могу бир навеска боюнча да бир сурап кетейинчи, ушака келип калдыбыз. Навескасы бул астыңкы навескасы туура келип атабы, артынан мындай кыйналып калып элеби? Противовес туура берип атабы? Навеска туура келип атат. Кош керекпи? Да, бирди көчө байкап калдым, ошо бир экини кошуш керек болуп калды да, кичине мен ошону ойлоп калдым да. Сокоолор керек экен. Сокоо керек экен да, кичине мен көчө байкап калдым. Бирок кошсо болот. Кошсо болот. Мен былтыр айдаган эмесмин. Былтыр мен бул тракторду айдаган эмесмин. Былтыр буну иним, анан дагы берки оператор балдар айдашкан да. Анан мен быйыл буну айдап көрүп атам. Кичине вес керек болуп калды да. Мына каяктан аласыңар эми вести? Вести эми Агротрекке эле заказ беребиз. Мен ушу Мирлан байкеге айтайын деп аткам мунучу. Көчө мен тияктан отуруп кетип барат, бул секирип калды да, чото эми. Астыңкы дөңгөлөгү секиргенсипчи. Анан муну вестен кичине бирди кошуш керек деп ойлонуп калдым да. Негизи канча болот азыр астыңкы асчага? 45 килограммдан экен булар. 45 килограмм. Ошондо дагы бир 190 килограмм кошкон кетсе. 90 килограмм. Нормалдуу болуп калат, ылайык болуп калат. Мост анан дөңгөлөктөр боюнча дагы эми биздин дыйкандарга, балким формит алам деп калгандарга бир. Мост дөңгөлөк боюнча айтсак, мосттордон деле эч кандай айып жок. Дөңгөлөктөр деле мынакей уштейден. Бардыгы жакшы. Пока майлап коюлуп айдап атабыз. Азыр пока эч кандай ремонт кыла элекпиз. Майлагандай оңой эле. Майлап, мынакей таботницалары бар, мынакей. Бул жерде турат таботницалары. Уш жерден эле майлап, мына крышкалар менен жаап коебуз кайра. Болду. Оны бир ачсак болобу? Болот. Мынакей. Бул ичи мына жарым жыл эле болуптур иштетип атканда. Караңыздар, иштери ошол боюнча эле. Жарым жыл болду. Мына бул почти 1 жылга чукулдап бартат. Мына эч кандай эмеси деле жок. Мына май сай чыккан жери деле жок. Могу жерлерин тартып кой. Могу жерлерин. 3 ай деп баягы сборкасы 3 ай баягы. Бул 5 турбина простой. Аркы турбина менен. Аркы турбина менен. Ошо 5 турбина болгондо, турбина менен болгондо бир кандай бир артыкчылык болот ошондо? Бул бир калыпта кете берет. Муну бир караны тейип кетип барат, тепсең дагы кетет да. Бирок бул мындай эмеси жакшы экен да. Газ тепсең бул катуураак жүрүп кетет, бул газ тепсең ойлонбойт да мындай. Тынч эле. Шашпай эле. Шашпай эле. Ошондо ошол газ тепкендин артыкчылыгы ошондо экен да турбинаны. Турбина мынакей биякта турат. Бул жерден тартсаңыз болот. Турбина, кондиционер, антик бүт бар да. Навеска боюнча айтсак, 2 цилиндр турат навескада. 2 көтөрөт. Берки тракторларда бирден эле бар. Мында 2ден бар. Ошондо бул көтөрөт, жакшы көтөрөт экен. Навеска боюнча эч кандай проблема боло элек. Аркы трактордук мына 1 жылга чукулдап калды. Кызылдыкчы бул жаңы эле келип атат азыр. Бул кытайский сокону алдык. Кытайский соко Бишкектен алдык. Адил байкеден алдык. Бул да жакшы экен. Бул перевертыш деп коет э мына? Перевертыш. Бул айланма соко бир капталга эле айдайт. Азыркы элдер, дыйкандар мисалы үчүн мурдагы тракторларда ортосунан бир сызык калып калчу да. Азыр болсо бул тракторда калбайт. Бир эле барып кайра келет ошо из менен. Анан жер түз болот да мында. Сугатка элге жеңил болуп атат, ушул маселе жакшы болуп атат. Крылодо берки тракторларда бул кошо бурулат да. Бул ордундо эле тура берет, бир аз кичине бурулат. Бун менен чогочу. Ушунусу жакшы экен, баткак-саткак эч кандай чачырбайт тияка. Тияка салонго чачырбайт. Булгабайт. Үстүнө кетпейт, үстүнө чачырбайт да. Бул мынакей электронный. Бул электронный. Мотор өзү. Тиги болсо простой. Ошо простой менен электронный сразу дароо эле көтөрүп салалычы. Бул простой. Мынакей. Бул простой. Биз дагы эме коюп алганбыз. Бул жерге насос коюп койгонбуз.
өзүңөр кошумча алып кошумча кылып заправка келет же канистрге алып келебиз же машина менен келип калабыз. Бияка мынтип көтөрүп куйбайбыз, бирөөнү бияка салабыз. Бул жерден эле аккумуляторго туташтырып койгонбуз 12 вольт. Анан бул кнопканы басасың, бүттү. Бияка солярканы сурат өзү. Буга салды элек. Буга салды элек. Буга деле ушундай коесуңар да? Коебуз. Анткени удобный болот э? Коебуз. Салмагы боюнча 7 тонна өзү. 7 тонна. Бул да. Бул да өкөтөй бирдей эле. 7 тонна болгондо жакшыбы ушу? Жакшы. Мурунку тракторлар кичине салмагы азыраак болчу э? Салмагы азыраак болуп, көбүрөөк секирип, муну күчтүүрөөк болгондо салмагы дагы влиять этет да. Бул груз. Основной ушу груздардан зависит этет да. 7 тонна болгондон кийин дагы кошуш керек. Бираз. Бирок күчтүүсү ушу салмактан да болот. Салмак, трактордун салмагы бул күчтүү болсо эң жакшы нерсе да. Эми сиз өзүңүз жыйынтык кылып башка бирөөгө сунуштайсызбы ушу тракторду? Эгер мындай тааныш болуп калса, мындай ишенимдүү болуп трактор деп айта алсак болобу? Эми бул трактор ишенимдүү экен, 1 жылдан болду мына бул кызыл тракторду айдап жүргөнүбүзгө. Бул Бозбешик айылынан дагы байкелер Карып байкенин баласы алды, 135тик ушундайдын кызылын алды. Кызылын алды, алыптыр. Ауылкы дагы ошо киши биздикине келип, кайра келип сурап, кандай болот деп 1-2 жолу сурап, бизден маалымат алып, алсам болобу, алгандай жаңылган жоксуңбу деп бизге ушундай эме суроолорду берип атып, алгычты, алды. Иштеп атат. Жаңы эле келиптир. 1 жылдын ичинде 300 гектарга жакын, жазында 250 гектар жер айдадык. Мурунку тракторлорго караганда 3 күн утуп атасыңар э? Шума изоляциясы жакшы. Кыйынчылыктар болдубу ушу менен? Мынча 500 гектар жер айдады. Анан калькуляторго келип санап эле миллиондор чыгат да. Ушу жардам берип. Айыл банкка да рахмат. Ушундай элдерге сельхоз жагын өнүктүрүү үчүн ушундай жардам берип атканына аябай рахмат да. Сен 7 жыл төлөп мындай ишиңерди кылып кетесиң. Ишибизди кылып атабыз, өзүбүздүн жерлерди айдап атабыз, мал жаныбызга тоютубузду жыйнап атабыз. Сокону ала аласың, бирок тракторду точно ала албайсың. Любой эле компания ушу сервисный обслуживаниясын биринчи кылып койсо. Рахмат чоң, ийгилик каалайм э. Өнүгүү өсө бергиле. Силерге да рахмат, Агролайф.